Саламатсыздар, урматтуу менин жабык группамдын катышуучулары. Баардыгыңыздарга көргөнүм абдан чоң кубанычтамын. Негизи деген мындай сонун сөз бар да. Сиз балким бир жакшы, ийгиликтүү жашоону каалап атасыз, бирок кадамдарыңыз, кыймыл аракетиңиз, ой пикириңиз өзгөрбөй атат да. Ошол мурунку эле ой пикир, мурунку эле кадам менен сиз жаңы результатка жетем десеңиз эмне болот? Албетте мурункудай эле результат жаралат да. Жакшы чоң ийгиликке, жакшы жыйынтыкка жетиш үчүн ой жүгүртүүнү, кыймыл аракетти өзгөртүш керек. Ошондо анан ийгилик жаратасыңар. Бүгүн мен сиздерге эмнеге түз эфирге чыгып атам, анткени «Быть победителем» деген китепти бүгүн редактура кылдым да. Анткени жанагы менин издательдерим 4-жолу басып чыгарабыз деди да. И, конечно, сен редактура кылганда внимательно окуп, ошибкаларын исправлять этип, кереги жокторун алып салып, жаңы бир ой пикирлер келсе, аларды да кошуп чыгасың да. Анан бул китепти редактура кылып атып, аябай бир жакшы бир нерселерди түшүндүм да. Мына 15 жыл мурун эң биринчи мындай тоненький брошюра болуп, «Секрет общения» деген китепти жазып чыгаргам да. Аны деген мынтип аталышта чыккан «Секрет общения», анан мелким шрифтом, или «Как достичь успеха молодому человеку в современном обществе». Ошентип мен китептерди дайыма орусча жазчумун. Кийин гана кыргыз тилине которулуп, «Ийгилик жолу» деп чыгып, анан анын уже 4-чү изданиясы чыкты. Ийгиликти күтпө, аны жарат. Азыр бул бүт Кыргызстанда китеп дүкөндөрүндө сатылат да. Анан ошол орус версиясын редактура кылып атып, бир нерсени түшүндүм да. Мен ошондо мындай жаңы жашоону жаратып, жаңы элдер, жаштар ой пикирин өзгөртүп, бир жаңы дем менен жашаса деп аябай ишенип, мына ушунун баары иштейт, башкаларды иштесе бул бизде да иштейт деп ушундай ишеним менен жазыптырмын да. И 15 жыл өттү, анан ошолор чын мындай жашоо турмушта чындап эле ошолор иштейт экен. Муну мен далилдей алдым да. Өзүмдүн жашоом менен жана көп ошол ойго, сөзгө ишенип, алардагы ээрчиген адамдар кадимкидей жашоосун өзгөртө алды да. Мына мисал үчүн ошол мезгилде айткам да, мына новое мышление, жаңы ой. Илгери США-да Великая депрессия 1929 жылы жетишпестик Великая депрессия болуп атканда, поколение нового мышления деген чыкканда, ал жерде ойчулдар, позитивный адамдар, акылмандар, биз жаңы ой менен, жаңы дем менен аракет кылабыз. Адам бул жашоого эмне эксе, ошону алат. Бул адам кантип ойлонуп, кыймыл аракет жасаса, ошого ылайыктуу бул дүйнөдөн белек алат дегендей жаңы пасыл менен ушинтип китептерди жазып башташканда, прям новая мысль, новое мышление США деп жазсаңар, Google'га деле чыгат да. И мен ойлогом да, хорошо, эч ким мына всем все равно болуп атабы, мен ошол новое мышлениянын деми болом, эң биринчи болсом дагы баштай берем деп баштай бергем. Мейли, пока не надо никому, мен кылам. Мейли эч ким тиги позитивный психологияны билбей атабы, значит мен китеп жазып башташым керек деп эле ошентип баштагам да. Жана как раз кыйын абал болчу. 2008 жылы Бакиев президент болуп жүргөн, светтерди өчүрчү да. Тим эле кыштын күнү кычырап суук болуп атат, светти өчүрүп атат. Элдин баары эмнеге ишенерин билбей жүрөт. Элдин баары эле миграциялап Россияга кеткен. Мына ошол оор абалда бизди бир гана ушу жаңы дем жардам берет. Ушундай китеп, дем берүүчү китептер керек. Адамдар оюн тарбиялаш керек. Жаңы жаштар жаңы ой менен өсүп чыкса, ошолор биздин өлкөнү өзгөртөт, биздин келечегибиз деп ишенип, ошол компьютериме бирдеме жазып атып, анан жазгандымдын баары свет өчкөндө тык этип өчүп калат. Анан жанагы жазган бүт ойдун баары сакталбай өчүп калат да. Анткени 2003 жылдын Windows версиясы болчу.
последний, например, сактап калган нерсең сакталса, сакталбаган өчүп калчу да. Анан свет күйгөндө кайра по памяти аны восстанавливать этип, жанагы карандаш менен жазган привычка ошондон калган да. Тиги компьютерге жазсаң өчүп калат экен, карандаш менен дептерге жазып алыш керек экен, анан печатать этиш керек экен деп ошондон привычка калган. Вот ошон үчүн эгерде сиз айлана чөйрөдө эч кандай өзгөрүүнү көрбөй атсаңыз, эң биринчи оюңузда ошол өзгөрүүнү көрө алышыңыз керек да. Эгерде эч ким өзгөрбөй атса, үй бүлөңүздө сиз биринчи өзгөрүү сизден башталыш керек да. Сиз биринчи өзгөрдүңүз, сиздин аркаңыздан чоң үй бүлөңүз өзгөрөт да. Сиз өзгөргөндө өлкө дагы өзгөрө баштайт. То есть бир нерсени бул акыл, ойдо жаратып прям көрө алышыңыз керек да. Жана Зигмунд Фрейд деген австрийский психоаналитик дүйнө жүзүндө ошол жанагы бессознательный деген понятияны мына ошол Зигмунд Фрейд ачкан да. Ошол карып уже өлөрдө мынтип айтыптыр да. Бул адамзат дайыма страдайт этет. Эмнеге? Анткени эмне каалап атканын билбейт экен. Анткени миңдеген консультация өткөрдүм. Адамдын бүт проблемасы эмне өзү каалап атканын билбейт экен. Вот ошон үчүн проблемалар жаралат. Жарала бермекчи деп айтып өтүп кетиптир да. Анан действительно мен бүт эле адамдарга консультация бергенде мен сурайм да, сиз конкретно эмнени каалап атасыз деп сурайм да. Анан действительно көп адам ошол нерсеге, простой эле нерсеге жооп таппайт да. А сиз элес буласта кагаз түрүндө эмне каалап атканыңызды жаза алсаңыз, уже 50% ийгилигиңизди жараттыңыз дей бериңиз да. Оюңузда биринчи жаралуусу оюңузда болот. Оюңузда ошол ийгиликти, келечекти жараттыңыз. Эми остается просто кыймыл аракет жасап, действие аркылуу ошол оюңузда жараткан нерсени жашоодо реалдуу жаратуу да. Мына 15 жыл мурун мен жазгандын баары действительно жашоодо аткарылып, бир гана өзүмдүн жашоомо жакшы таасирин бербек түгүл, ушул Кыргызстандын дагы өзгөрүүсүнө, өнүгүүсүнө жакшы бир салым кошуп кетти да. Анткени жана мына быть победителем деген кыргызчасы ийгиликти күтпө аны жарат деп атпайбы? Как раз таки бул ийгиликти күтпө аны жарат деген менин окуучум. Бул издательствоны түзүп чыкты да. Менин окуучум ошол китепти, ийгилик жолуну окуп алып, жашоодо ийгилик жаратып, мага келип айтты да, Чыңгыз агай, сиздин китебиңиз менин жашоомо таасир берген. Сиздин китебиңизди 4-чү жолу басып чыгаралы деп, ийгиликти күтпө аны жарат деп булар название беришти да. То есть муну названиясын уже мен эмес, бул балдар түзүп чыгышты. Анан жанагы угуп калсаңар керек, бир адамдан бир китеп деп чыккан долбоор, алар дагы менин китебимди окушуптур. Анан жанагы читать это модно. То есть китеп окуу бул мода деген нерсени окуп алышып, тиги айыл тиги алыс жерлерге барса, элдерге китеп жетпейт экен да. Китеп дүкөндөр жок, китепканалар жок. Элдер мындай жаштар китепке суусап атат, бирок китеп жок. Ошондо оюна келиптир да, биз андан көрө тигил колунда бар бай адамдарга барабыз, аларга айтабыз, жаштарга китеп жетпей атат. Сиз тиги колуңуздан келишинче ошолорго китеп алып бергенге салым кылыңыздар деп, бир канча миллион сомдой алардан жыйнап, ошол региондорго, алыс аймактарга китепканаларды, китеп дүкөндөрү ачканга чоң бир кыймыл аракет жасашты да. Ошон үчүн бул бир адамдан бир китеп долбоорунда балдарына дагы аябай чоң ыраазычылык билдирем. Бирок ошон үчүн башталышта сизден башталышы мүмкүн да. Сиз ойлоносуз, аракет кыласыз, жазай бересиз, акырында айлана чөйрөңүздөгү адамдар ошону колдой берет. Анткени мен ишенем да, жана ташбакадай эле биринчи максатты коюп алып, кыймылдап ташбака мындай алдыга кете бересиң, максатты көздөй. Рано или поздно ал иш жүзүнө аткарылат. Өзүмдүн жашоом менен далил кылдым, учениктеримдин жашоосу менен далил кылдым. Мунун баардыгы боло турган нерсе. Анда эмесе, эгерде менин сиздерге демим күч берсе,
Анда өзүңүздөргө ишениңиздер, бири-бириңиздерге ишениңиздер. Кылып аткан чоң максат койгон ишиңиздерден эч качан баш тартпай, 1% болсо дагы алдыга кадам таштай бериңиздер. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывдар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курс дагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.